Жаңы президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык 90 депутаттын 54-ü партиялык тизме менен преференциалдык ыкма аркылуу 36-сы бир мандаттуу округдардан шайланып келет. Партиялык тизмеде аялдардын 30% квотасы бар. Маселен, бир партияга парламенттен орун тийсе, анын 3 мандаты аялдарга берилиши керек. Ошондо 5-6 партия жеңип келген шартта парламентке 15-20 аял депутат келүүсү ыктымал. Аялдарга 30% квота берүү жөнүндө. Анан эми ошону кайра талкуулашып, мына жогорку шайлоосунун алдында кайра талкуулашып, ар кандай пикирди айтып атышат. Ошол жогорку депутат пикирди айтканын карабайсызбы? Аялдар дейт, парламентте көп болсо, кыз брак командасы болуп кетпейби дейт бириси. Анда бириси айтат, аялдарга дейт, квотаны аз бербейлиби дейт. Ушул 30% көппү. Эми аялдар өтө назик, өтө ыйык, биздин энебиз, карындашыбыз, кызыбыз. Ушулардан биз депутаттык орунду кызганабызбы? Биз менен аралашып жүрүп, биргиштешип, маселени туура чечүүгө жардам берсе жаманбы? Улкан Кожоева Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты. Белгилөөсүндө аял затынын саясаттагы өз орду бар. Алар кандай гана маселе болбосун жакындан сезип, туруктуу көз карашка ээ. Негизи кайсы жерде болбосун, аялдар өзүнүн позициясын бербей келет. Буну көп эле байкайбыз. Биз коомчулукта делечи, мейли ал жогорку кеңеште депутат болсун, мейли жергиликтүү кеңеште. Анын көпчүлүк учурда баягы социалдык, айрыкча социалдык маселелер бул көмүскөдө калып келет да. Себеби дегенде бизде эми эркек кишилер бул ички тон деп коет, сырткы тон деп коет го үй бүлөдөчү. Алар үй бүлө маселелерине анча маани берилбейт да. Ошондуктан аял кишилердин жогорку кеңешке, жергиликтүү кеңешке келип жаткандыгы, көпчүлүк болуп келип аткандыгы бул албетте жакшы көрүнүш. Бир мандаттуу округтан аялдар өтүп келе албайт. Ал эми партиялык тизмеде алардын орду ар бир экинчи талапкерде болушу керек болчу деген пикирди кармайт депутат айым. Мени өкүндүргөн нерсе бул эки аялдан кийин, эки эркектен кийин, эркек депутаттан кийин үчүнчүсү аял болот деген мыйзам колдонулбай калганы, колдоо таппай калгандыгы мен үчүн мындай жагымсыз жаңылык болду. 3 эркек депутаттан кийин бир аял депутат келиш керек деген бул ого эле жогорку кеңеште бара турган аялдардын санын бир топко кыскартып койду да. Себеби дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой каражат табуучу эмес да аял кишичи. Ошондуктан партиялык тизме менен барганда деле мисалы бир мандаттуу шайлоо процессиндеги бир мандаттуу бир округтан шайлана турган бул аял депутаттар илешпей калышы мүмкүн. Бул нерсегечи партия тизмеси менен гана барып калышы мүмкүн, бирок ошондо дагы аз санда болуп калгандыгы албетте өкүндүрөт. 2005-2006 жылдары жогорку кеңеште бир дагы айым депутат болгон эмес. 2007 жылы 25%, 2010 жылы эң көп аял депутат болуп келген. Анда 23-28 аял депутат болгон. 2016 жылдан баштап төмөндөө башталган. Анда 15% эле болгон. Кыргызстан социалдык көйгөйлүүнүн башы чыкпаган өлкө. Мындан алып караганда аялдардын парламентте көп болуусу зарыл. Конечно, алып чыгат, обязательно алып чыгат. Көйгөйлөр көп аябай. Эже ушул боюнча мен бул боюнча көз карашым өтө жакшы. Себеби деген аял заты бул эне да. Эне деген үйдүн куту болот. Ошончо бул аялдан көбүрөөк депутат болсо, мамлекеттин куту дагы жогорулайт болуш керек деп ойлойм. Себеби эне гана бул дүйнөнү сактай алат жана андан ары өнүктүрө алат. Андан кийин эне балдарды көбүрөөк тарбиялайт. Ошончо эненин сөзүн балдарда көбүрөөк угат болуш керек, жаштардагы. Анан эне дагы жаштардын үйүнүн жакшыраак угат болуш керек дейм да, эркектерге караганда. Парламентте 120 эл өкүлүнүн 19 гана аял депутат. Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Гүлжина Мөндөбаева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.